Көрктөндүрүү менен катар коопсуздук дагы шаар тургундары үчүн маанилүү. Бул багытта Бишкек шаарынын 1-Май районунда милициянын жаңы бөлүмү ачылды. 2 кабаттуу имаратты курууга шаардык казынадан 23 миллион сом бөлүнгөн. Кенен жана жарык тергөө бөлмөлөрү, жыйындар залы, нөөмөт бөлмөсү заманбап жабдуулар менен камсыздалган. Бөлүмдө 100 милиция кызматкери иштеп, райондогу 170 000 жаранды тейлейт. Маалым болгондой, Бишкек шаарында уурулук, бейбаштык фактылары көп катталып, кылмыштардын 50%-нын бети ачылат. Акыркы шарттагы кылмыштуулуктун алдын алуу, болтурбоо жана укук бузуудан алдын алууга толук шарттар түзүлгөн. Ушундай шарттарды биз дагы алдыда иш алып барабыз. Негизи бул жетишсиз деп эсептейм. Дагы ошо мэриянын жардамы менен, ишчилерибиздин жардамы менен дагы жаңы имараттарды, жаңы таяныч пункттарын ачууга пландаштырып жатабыз. Бул жерде сиз бала бакча иштетет экенсиз. Ушул бала бакчаңызга жакын жайгашкан эле жерде милициянын бөлүмү ачылып турат. Коопсуздук жагы менимче дагы жогоруласа керек. Ооба. Жаңы ачылды, ушу жаңы бүгүн ачылышы болуп атат окшойт, по-моему. Бизге жакшы болду. Негизинен биздин районго жакшы болду, биздин ушул жерге ком ачылганына. Аябай жакшы болду. Мурун анча-мунча ууруу кескин немелер болуп турчу эле, азыр алардын баары кыскырса керек деп ойлойм ачылганы.